4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун үгүт иштери мурунку шайлоолордон бир кыйла айырмачылыктар менен өтүп жатканы байкалууда. Бул жолку үгүт иштерин теледебаттан да байкасак болчудай. Теледебаттар аял талапкерлерге өзүнчө, ал эми эркек талапкерлер үчүн өзүнчө өтүп жатат. Ошондой эле жаш талапкерлерге да өзүнчө убакыт берилиптир. Бул теледебаттардан өсүп келе жаткан жаштарды да байкасак болот. Бирок мен кыйынмын деген эркек талапкерлерге, анын ичинде жаш эркек талапкерлерге таң калгандан башка айла жок. Алар партиясынын шайлоодогу программасын айтпай эле катынушак менен алек болуп, убакыттарын жана кадыр баркын кетирип алышты. Рахмат. Семик мырза, дагы бир суроо бергенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Акбөкөн мырзага. Эми ушундай 22 миллион өзү төлөбөй атып анан налогду монтебиз, тигинтебизден фирмаңыз. Менин фирмам эмес. Эми алып келиңиз четтен көрөйүн. Макул. Мен билем да мен сиздиккен, жөн эле мен эмес. Пожалуйста. Сизге окшогон орукчандар барбасын деп атабыз, алтыным. Ай, орукчан дейт. Ана сага окшогон генеральный прокуратура баарын дүнкүлдөтүп атат, бейчаралардын баарын камап отуруп, ушул жерге келгенсиң. Эй, сиз өзүңүздүн карабаңызчы, кайсакчы? Биз деген эл чолук берди, кайсакчы? Семик мырза сабыр кылалы. Я прошу вас, не надо превращать дебаты в пикировку. Мен сага тетигер эмесмин, тумшун жарам азыр. Партиябыз конкреттүү реформаларыбыз менен баратабыз. Конкреттүү болбойт. Эчтеке силер колуңардан келбейт деле бир. Эчтеке келбейт. Автомат кармап эле бул. Я прошу вас, не превращайте эфир в бардак. Большая просьба к вам, пожалуйста. Имейте уважение к оппонентам. Мы имеем уважение к вам. Зрители услышали вашу позицию, мы вас не прерывали. Любой жерден слышь, полная. Аларды көргөн кээ бир жаш эркек партиялаштары деле катын ушактан алыс кете алышпады. Эркек талапкерлерге караганда аял талапкерлер өз программаларын кеңири талкуулап, бири-бирине керектүү суроолорун берип, тиешелүү жоопторун алышты. Бул менен эмнени айткыбыз келди? Азыркы саясатта аял менен эркектин орду алмашып калгандай өңдөнөт.